15 жылдан кийин ошол күндөрдү мындай сыдырып караганда кимге көп ыраазы болосуз? Ким сиздин жаныңызда болду? Саткандар көп болдубу же сатылгандар сизди сатып жибергендер көп болдубу? Сатпагандар дегеним. Экөө бирдей. Бирөөлөр партияга өз жеке кызыкчылыгы үчүн келгендер болот. Бирөөлөр ачуу таттуусуна карабай, ысык суугуна карабай, башынан баштап ушул күнгө чейин келаткандар бар. Мен өзүмдү ушундай деп бир салыштырдым эле. Мен бир бараткан бир паровоз дейсиңерби, тепловоз дейсиңерби, поезд. Локомотив да. Вагондор ар кандай. Бирөө бир жерге барганда түшүп калат, бирөө бир жерге барганда чыгат. Ошол сыяктуубуз. Бирок биздин максатыбыз соңку жетер жерибиз, соңку бекетибиз бул Кыргызстандын келечеги. Ага жеткенче канчасы түшүп калат, канчасы чыгат, дагы алдыда көп узак жылдар бар. Узак күндөр бар, жараткан буйрган болсо. Ошондуктан ким калды, ким кетти, анын баары биздин Кыргызстандын жашоочулардын көз алдында болуп өттү. Бирөөлөр чыга калып, бир жанакы 30 күндүк мөөнөткө чыдабай секире түшкөндөр болду. Бирөөлөр келе калып 3-4 күндөн кийин аябай чоң оор экендигин байкай калып түшүп кеткендер болду. Ошондуктан бүтүн Кыргызстандын курамында калыш өтө оор. Бир жагы, экинчи жагынан бул аябай жеңил. Эгерде адамдын алдына койгон максатына жараша болот. Эгерде адам алдына адилеттүү бир туура максатты койгон болсо, бүтүн Кыргызстандын курамында болуш өтө керемет. Өтө жеңил. А эгерде кандайдыр бир бузук ойлор менен, жеке кызыкчылыктар менен келген болсо, өтө оор болуп калат. Ал инсандан көз каранды. Биздин кемебиз дейбизби, ошол локомотивибиз, поездибиз токтобой кете берет. Соңку бекетке жеткенче. Анан ал кетти, бул кетти деп мен бир жолу айттым эле. Бирөө келип мени кубантпайт, бирөө кетип мени кайгыртпайт. Бул философиялык мыйзам ченемдүү көрүнүш. Ошондой. Кеп өзүң канчалык деңгээлде туруктуу турасың, канчалык ошол коюлган максатыңа, тилегиңе жеткенге канчалык токтобой аракет жасайсың ушунда.